Саламатсыздарбы, урматтуу Алма Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздарга кутман күн. Бүгүн бизде өзгөчө күн, себеби ырчы актриса Асема Токтобекова жаңы клибинин презентациясы болууда. Анда эмесе кызыктуучуларды биз менен биргеликте көрүңүздөр. Айтсаңыз, бул клипти тартууда клипте негизи эле кандай артыкчылыктар болду? Артыкчылыктар мен өзгөрдүм. Жакшы жакка өзгөрдүм. Өстүм. Анан мага бир эле баягы адамдын мамилеси мени жакшы жакка өзгөрттү да. Эң сонун. Эмне үчүн кыз кадыры? Анткени өзү эле айтып аткандай, кыздын кадырын даңктап атабыз. Кыз деген өзү кандай, төрөлгөндөн баштап кыргыздын кызын кантип багып, кантип чоңойтуп, бөпөлөп, анан кийин кызга мырзалардын мамилеси, анан кийин кыз деген мырзаларды көргөндө мамилеси ушундай болуп, анан чоңойгондо, анан кандай, анан мындай болуп, анан кыз үчүн баягы кыргыздар намыстанып, ортодо бир атайын бир ортодо бир мындай уруш жасайбыз да. Кызды ала качып атканда кызды бербей койгон жери ушундай бир кыргыздын кызындагы мырзаларындагы бир аз көтөрмөлөп койдук. Эң сонун. Анан ушул клипти сиз көп убакыт тартырыпсыз чынында. Анан канча акча каражаты кетти? Акча маселесин жашырып эле коелу, анткени эми айтканда эмне мактагандай болуп да кетемби деп да ойлойм. Жөнөкөй эле бололу, эми кетти, каражат кетти, кеткен үчүн 3 жылга созулду, кыйналдык. Анан каражат болгон сайын бөлүп тартат. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Эң ушул убакытка койгонуңуздун себеби эмнеде болду? Эчтеке деле болгон жок, анткени биз клипибиз чыгып эле телевизорго берели дегенде мындай алдын ала токтотуп коюшту, чоңураак премьера кылып, элге, СМИге мындай жакшылап өзүңдүн эмгегиңди көрсөтүп, айтчу нерсеңди айтып, мына чоңдорду чакырып алып, чоң элеп премьера катары берди. Шартын жасадың. Эми күйөө бала кыздын жүзүн ашсын, жүрөк кубантып, 2 жаш кол кармашып, бирге басышсын. Клип албетте баягы кыргыздын колоритин чагылдырган, тарыхый баягы кыздардын, кыздын аты улук деп коет го, ансыгарда ошол кыздын баркын барктаган клиптердин бири болгон экен. Баш жагында бул презентациянын баш жагында ошо биз кыз узатуу боюнча кичине анча мынча сценка коюп келгем. Балдар менен, өзүмдүн студенттер менен. Ошентип Асеманын жакшы бир эмгегине күбө болуп, ыраазы болуп кетип баратабыз. Эң сонун. Эже айтсаңыз, негизи эле бул клипти көрүп аткандачы ар бир адам башкача бир эмоциялар менен көрүп отурат да. Анан сизде бир кандай эмоция болду? Кандай сезимдер болду? Мен эми өзүм актриса катары мен баягы иштин жүрүшүн ойлоп отурдум да, кандай гана кыйынчылыктар, кандай гана мындай оорчулук болгонун көрүп, кандай мындай процессин ойлоп аттым да. Анан процесстин результаты бир жакшы болгонун анан мындай сүйүнүп, мен деле кандай эгерде ушул тарыхый чыгармаларды көп эле тартып калып атам.
канчалык оорчулуктар, кыйынчылыктар бар экенин көзүм менен көрүп туруп, өзүмдүн жон терим менен сезип, ушунчалык бир неме менен көрдүм, наслаждение менен деп коет го орусча айтмакчы. Жакшы, Кудай буйрса элге жага турган, элдин оозуна алына турган бир жакшы клип болду десем болот. Дайра толкуй бурулуп, сыдырым желда жарга урулуп, чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени, мени. Бүгүнкү чакан ушундай концертибизге күбө болуп бергениңиздерге чоң рахмат. Бул клиптин тартылышы 3 жыл бою тартылды. Ортодо бир аз тыныгуулар болуп, анткени мындай клипти, тарыхый клипти тартуу мен үчүн оңой турган жок. Жамгырдын астында калдык, мөндүрдүн астында калдык, бирок ошону тарттык деди. Ошон үчүн сен азаматсың. Билип билбей бүгүнкү күндө эненин доорунда, аял затынын доорунда, эмчи мен эненин доору, аял затынын доору деп айтып атам, ушуну билип жасадыңбы, билбей жасадыңбы билбейм, бирок келе жаткан доор бул аял затынын доору. Бир ошо боз үйүбүз сынып, баягы боз үй болгонго жарабай калды. Анан ошол бир эле жүрөгүм түшүп, эмне деп айтарыбызды билбей, бул клиптин тартылышы 3 жыл бою тартылды. Ортодо бир аз тыныгуулар болуп, анткени мындай клипти, тарыхый клипти тартуу мен үчүн оңой турган жок. Бул клипте мен бир топ эле өстүм, бардык тараптан өстүм десем болот. Асель Токтобекова эмгектеги жетишкендиктери, көп жылдык ак ниет эмгек үчүн, эмгектеги каармандыгы үчүн алтын медали менен сыйланат. 16/05/23 жыл номер 5 буйруктун негизинде ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын Аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева. Биз көргөн кол чабуулар. Бул эмне деген эмгек. Кичинекей бир 10 секунддук роликти тартыш үчүн бир боз үйдүн ичинде кандай эмгекти жаратасың? Чын айтканда, Акжол бар болгула, малатсы. Асемага ак элечек асыл зат медали, элечегиңиз башыңыздан түшпөй, кыргызга кызмат кылган сулуу айым болуп жүрө бериңиз. Бирок элдин руханиятын, маданиятын дайыма алдыга сүйрөп, улуттун келечектеги калыптанышына эң чоң салым кошкон ушул жерде отургандагы чыгармачыл адамдар. Достор, сиздер элдин алкышына ээ болуп, жакшылыктарга гана кызмат кылып жүрөлү. Келип берген биздин алтындай конокторубузга сиздердин убактыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир эртең көрүшкөнчө аман калыңыздар. Чоң рахмат.